Саламатсыздарбы достор? Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Карантинде зерикпей, кыйналбай жатасыздарбы? Мен сиздерге жакшы бир жаңылыгым менен бөлүшүп кетейин дедим эле. Mo карантинде ыр жазгам. Баягы талант экен да, тынч койбойт экен. Баягы карантин маалында аябай эле таланттарым ташкындап, оргуштаптым эле. Ырларды жаза койдум. Жакшы бир ырлардан бөлүшүп кетейин сиздер менен достор. Кабыл алып коюңуздар. Таланттуу эмне кыла албайт экенсиң да, таланты бар адамдар карантинде да тынч жата албайт экенсиң. Анда бир жакшы карантин маалында жазган ырым бар эле. Достор, ошону чын жүрөгүңөр менен кабыл алып коюңуздар. Анда эмесе баштайын. Мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда, жатамын дагы деле тапчанда. Мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда. Мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда, мен жатамын тапчанда, дагы деле жатам кечке тапчанда. Мен жатамын тапчанда, кечке жатам тапчанда, дагы деле жатам тапчанда, кечке жаттым тапчанда. Качан бүтөт карантин, мен жатамын тапчанда, бүтпөйсүңбү сен карантин, жан баштар уюп кетти, кечке жатам тапчанда. Достор, кабыл алып коюңуздар. Дагы жакшы ырларым бар. Буйруза, Куда кааласа сиздерге дагы жакшы ырларым менен бөлүшүп турмакчымын. Эми достор, бөлүшүп коюңуздар. Эл акынын албасак дагы эмгек сиңирген акынды алайлык достор. Канча жылдан бери ыр жазам, же өкмөт жактан кабыл алышпайт, же жогору жактан кабыл алышпайт. Мына ушундай өзүбүздө турган, мына көрүп атасыздар, акындарды мындай колдоо албайсыздарбы? Качан акындар мындай жакшы бир колдоого муктаж болот айтсаңыздар? Мына бизге окшогон акындар ручкесин алып коюп, жан баштап жатып, кайра туруп, мына монтип эле ырды жазып атабыз. Ушуну бөлүшүп коюңуздарчы, жогору жактагылар сөзсүз уксунчу. Мына бизге окшогон акындарга көңүлдөрүн буруп койсунчу. Мага окшогон акындар дагы канчасы жатат ыр жазып коюп. Достор, мага эл акын эмес, мындай эле бир жөн эле бир грамота берип койсунчу. Шуну сөзсүз бөлүшүп койгулачы достор. Менин ырларым дагы аябай көп. Мен жатам тапчанда, мен жүрөмүн бакчада, мен турамын таштакта деген ырларым аябай көп. Бул биринчи гана чыгарылыш болду. Кийинкиде дагы аябай сонун кызыктуу ырларымды сиздерге окуп бере бермекчимин. Анда эмесе класс басып бөлүшүп коюңуздар достор. Бизге окшогон акындарды колдоп алыңыздар. Сөзсүз колдоого муктажбыз биз азыркы учурда. Акындардын айлыктарын билсеңиздер, азыр аябай эле мындай төмөн болууда. Бизди сөзсүз колдоп коет деген үмүттөбүз. Анда эмесе сиздер менен Жеки Мырза акын болду. Кийинки эфирден жолугушканча.